Мына карагылачы, Садыр Жапаровго эмне болду? Урматтуу президент Садыр Жапаров, сиз өлкө башына келгенде мамлекеттин тышкы карызынан тышкары болчодой болгон ички карызы тешилип минуска түшкөн казынасы менен өткөрүп алдыңыз эле. А бирок өлкөдө көптөгөн жаңылануу курулуш иштери жолдор оңдолуп жатат. Бардык жыртык тешиктер бүтөлүп, мамлекеттик мекемелердин ремонт иштери активдүү жүрүп жатат. Каражатты кайдан алдыңыз? Мамлекеттик ипотека токтоп калды эле, бирок кайра каражат бөлүнүп ишке киришти. Ага каражатты кайдан таптыңыз? Мамлекеттик транспорттордо бир топ жаңырды. Ага каражатты кайдан алдыңыз? Кай бир мамлекеттик жөлөк пулдар, пенсия, айлыктар көтөрүлдү. Акчаны кайдан таптыңыз? Балыкчы Барскон жолун сыйрып салып кайра салып баштады. Ага каражатты кайдан алдыңыз? Негизи эле бардык болуп жаткан жаңылууларга каражат кайдан түшүп жатат? Чынында сиздин колуңузга биз тапшырган өлкөнүн кыска мөөнөттө мынчалык иш-чараларды, жаңыланууну баштамак түгүл, ошо тушта турган айлык акы менен жөлөк пул пенсияны да убагында берүүгө мүмкүнчүлүгү жок элего. Кызык, тыштан очодой болгон карыз келген жок. Тескерисинче Алмазбек Атамбаев Кытайдан ашап алган карыздардын үстөгү кошо мөөнөтүнөн мурда төгүлдү. Деги эле бардык ушул акчалар кайдан түшүп жатат деп сураган эч ким жок. Как будто президент бизге президент болгондон баштап ар күнү уктап турса эле жаздыгынын алдынан миллиондор сапырылып калып жаткандай. Деметесиңерби, ушунча акча кайдан түшөт эле? Ойлондуңарбы? Демек ошончо тытынып иштеп жатат да, деп Бактыгүл Иманбек кызы өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Баткен когаланынын катышуучулары митингге чыкты. 1999-2000 жылдардагы Баткен окуясынын катышуучулары 30 сентябрда өкмөт үйүнүнүн алдына митингге чыгышты. Аскердик укук коргоочу Анвар Сартаевдин айтымында, каршылык акциясынын катышуучулары Кыргызстандын бардык аймактарынан чогулган. Алар расмий макам берүүнү жана багуучусунан ажырагандар үчүн социалдык төлөмдөрдү 1000 сомдон 10 000 сомго чейин көбөйтүүнү талап кылышууда. Буга чейин АК пресс агенттигинде өткөн маалымат жыйында Баткен когаланынын Республикалык ардагерлер кеңешинин өкүлдөрү 1999-2000 жылдардагы Баткен аймагында болгон куралдуу кол салууда террорчуларга каршы турган жигиттер учурда мамлекеттин колдоо албайт деп билдиришкен. Баткен окуясында 54 эр азамат каза тапкан. Куралдуу салгылаштын кесепетинен 21 адам майып болгон. Майып болгон жарандар учурда мамлекеттен 7000 сомдук жардам алса, көз жумган жигиттердин үй бүлөсүнө болгону 1000 сом берилет. Ардагерлер бул сумма абдан аз деп эсептешет. Ардагерлер белгилегенде учурда Баткен окуясынын катышуучуларын эске алган бир гана самал 26 октябрь Баткен когаланында каза тапкан жарандарды эскерүү күнү катары белгилейт. Ал эми көзү тирүү катышуучулар такыр унутта калды, дешет ардагерлер. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. УКМК Равшан Жээнбековдун жардамчысынын үйүн тинтүүгө алды. УКМКнын кызматкерлери саясатчы Равшан Жээнбековдун жардамчысы Айсулуу Кудайбердиеваны суракка чакырып үйүн тинтүүгө алды. Бул тууралуу Азаттыкка Кудайбердиеванын адвокаты Нурбек Токтакунов кабарлады. Айсулуу Кудайбердиева саат 16:00 баштап УКМКда 2 сааттай суракка алынган. Окуя тууралуу Нурбек Токтакунов буларды билдирди. Башында бизди сүйлөшөбүз деп эле чакырды. Кирсек бизди тергөөчүгө алып кирип күбө катары сурайбыз деп баштады. Сурап баштаганда эле мен Айсулууну күбө катары эмес, шектүү катары сурап жатканын түшүндүм. Аны түшүнгөндө мен айттым, биз шектүү катары суралып жатсак анда суроолорго жооп бербейбиз деп. Күбө катары сурайбыз деп бирок барып үйүн тинтүүгө алып телефонун да алып койду. Үйдөн эч нерсе тапкан жок. Эмнени издеп жатышканын да түшүнгөн жокмун. Айсулуу азыр үйүндө. Азырынча Айсулуу Кудайбердиева эмненин негизинде сурак алынганы белгисиз. Кудайбердиева акыркы президенттик шайлоонун алдында андагы талапкер Равшан Жээнбековдун штабында иштеген. Ал социалдык тармактардын активдүү колдонуучусу. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Садыр Жапаров Улуттук банктын төрагалыгына талапкер сунуштады. Президенттин парламенттеги өкүлү Анарбек Калмаматов Улуттук банктын төрагалыгына Кубанычбек Бөкөнтаевдин талапкерлигин сунуштады. Калмаматов мурдагы төрага Толкунбек Абдыгулов өз ыктыяры менен кызматтан кетүүгө арыз бергенин айтып, жогорку кеңештин депутаттарынан аны жумуштан бошотууну сурады. Ордуна мамлекет башчы Садыр Жапаров Кубанычбек Бөкөнтаевди сунуштаганын айтып, колдоп берүүнү өтүндү. Кубанычбек Бөкөнтаев Бакиевдин доорунда Улуттук банктын төрагасынын орун басары кызматын аркалаган. Ал ошондой эле Кыргызстандагы депозиттерди коргоо боюнча агенттиктин директорлор кеңешинин мурдагы төрагасы болуп саналат. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Дастан Бекишев деген депутат жаңы шайланган Улуттук банктын төрагасы Кубанычбек Бөкөнтаевди сиз Бакиевдин кадрысыз деп ар дайым айтылып келген трайбалист акмактардын сөзүн кайталады. Эмне биздин өлкөдө Акаевдин, Атамбаевдин, Жээнбековдун кадрлары иштесе боло берет, ал эми Бакиевдин кадрларына мүмкүн эмес деген чектөө киргизилгенби? Качан карасам Бакиевдин кадрын ишке алды дешип эле чачын жулуп атышканын көрөсүң. Ошол эле убакта Акаевдин жытып бүткөн таз жоорулары эшиктен куусаң тешиктен киришип азыр деле бузу кылыш иштерин жасап жүрүшөт. Ал эми 5 октябрда Атамбаевдин этегине жарым
кармашып, колтугуна кирип алган кыпкызыл кошоматчы эки жүзлөр азыркы бийликте беттери чымырап койбой иштеп жатышат. 6-чакырылыштын депутаттары Жалаң Атамбаевдин элегинен өткөн чала сабаттар болгон. Мына бүгүн ошолор чимкирик деген атагын тул кылып бийик көтөрүшүп алдыдагы шайлоого аттанышып жатышат. Эгер эле паланчанын кадры деп бөлө турган болсок, оозун чормойткон ушул Дастан Бекешев Атамбаевдин гареминен чыккан эң жакын сүйүктүүлөрүнүн бири болот. Өзү деле жүрбөйбү, мага жардам бергиле парламенттик шайлоого барганга деп. Кожоюну Атамбаев бүгүнкү күндө түрмөдө отурат. Демек Бекешев Атамбаевдин кадры катары жанына кирип олтуруп алсын. Эгер эле кимдин кадры экенине карата мамиле кыла турган болсок, анда Атамбаевдин кадрлары бардыгы үйүнөн чыкпай жатышсын. Түрмөгө кирсин деп айтпай эле коелу деп Шаумурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Талибанчы Масадыковдун мээ айыктыгы элебизге караңгүн салбайбы? Афганистанда министрлерине жолугушууга барган Коопсуздук кеңешинин орун басары Таалатбек Масадыковго сын пикирлер курчуду. Дүйнөлүк коомчулук талибандарды тааныбай, алардын диний өкүм зордугун жерип жаткан чакта чоң катышылык кетиргенин сездиби? Кол кескен адамдардын койдой мууздаган. Аялдарды аяосуз басынткан мамлекет бизге өнөктөш эмес да, туурабы? Айтор Масадыковдун мээ айыктыгы оңунан чыккан жок. Бийликтин аброюна шек келтирди. Анын талибандарга желпилдей жетип барган үчүн шериктеш өлкөлөр арасында карама-каршылык жаралууда. Тышкы саясатыбызды оңдой албай жатып, улам бир катачылыкты кетирүүгө кимге опу? Кыскасы, калкыбыз кыйналып турганда Таалатбек Масадыков агы бир караң күндүн жер алгысын баштап койду окшойт. Кыргызстанда терроризм, экстремизм коркунучу кылтыйып турганда аягы кандуу калабага себепчи болбойбу? Того тери тиешелүү органдар Таалатбектин таалуу жеринен карма бишмердигине баа бериши зарыл. Булак Азия Ньюс гезити. Эл чындыкты билсин. Садыр Жапаров Кыргыз сотун чыгууга кыйын болгон тегерменге салыштырды. Президент Садыр Жапаров Кыргыз сот адилеттигинин тарыхында адамдын тагдыры атайын өзгөртүлгөн учурлар болгонун билдирди. Бул тууралуу өлкө башчы бүгүн 30-сентябрда Бишкекте Кыргызстандын адвокаттарынын 2-съездинде айтты. Кыргыз соту тегермен сыяктуу, эгер ага түшүп калсаң оңой менен чыга албайсың. Мен бул тегерменге түшүп бир нече жылдар бою бардык кыйынчылыктарды башынан өткөргөн адам катары айтып жатам. Эгерде адвокаттар жок болсо, биринчиден алардын моралдык колдоосу болбогондо мен болгон нерсенин баарын көтөрө алмак эмесмин, деди ал. Адвокаттардын курултайына өлкөнүн аймактарынан келген жактоочулар, юристтер катышууда. Маалыматка ылайык, Кыргызстанда 4000ден ашык жактоочу иштөө үчүн уруксат алган. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Депутат Дастан Бекешев биз саясат шайлоо деп билим берүү тармагына көңүл бурбай жатабыз. Бүгүн 30-сентябрда Жогорку кеңештин жыйынында депутат Дастан Бекешев билим берүү тармагына өзгөчө көңүл буруу керектигин айтты. Биз саясат шайлоо деп коомчулукта болгон терс тенденцияга көңүл бурбай жатабыз. Мындай жол менен кете берсек, биз караңгылыкка түшөбүз. Бишкектеги мектептерде 1-класста балдардын саны 2-3 эсеге көп. Китеп жетишпейт, ижарага алам десе да таба алышпайт. Биз ушинтип бара берсек, 10 жылдан кийин билимсиз жарандар көп болот. Кудай сактасын. 10 жылдан кийин билимсиз балдар жаман ишенген болушса, оор абалда болобуз. Президент министрлер кабинетине кайрылат элем. Билим берүү тармагына өзгөчө көңүл буруу зарыл, дейт. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. Депутаттар менен жолугушууда ыйлап жиберген Дурдананын учурдагы абалы. Депутаттардын алдында сүйлөп жатып ыйлап жиберген Дурдана Салыкова эсиңизде болсо керек. Ал эл өкүлдөрүнүн алдында мектептеги укол сайган медайым окуучулардын акчалат деп орчундуу маселени көтөрүп сөз баштаганда, депутаттар кызын таамай сүйлөгөнүн күлүп жиберишкен эле. Укол сайганда аны дагы бекер сайбай акчага саят. Ошон үчүн рахмат, аябай жакшы маалымат бердиң. Кол чапканы сен жакшы маалымат берген үчүн биз баарыбыз кол чаап атабыз да, сени колдоп. Күлкү чыкканда туктоктогон Дурдана аларды шылыңдап жатат деп ойлоп, ыйлап сөзүн андан ары уулай албай калган. Бул күнү депутаттар окуучулар менен балдардын бүткүл дүйнөлүк күнүнө карата жолугушкан болчу. Бул видео социалдык тармактарда шымалдай ылдамдык менен тарап, кыз интернет жылдызына айланган. Дурдана Салыкованын абалын сурап байланышып көрдүк. Анткени жыл башында Дурдананын денесине без чыгып, анализдери чыкпай жатканын апасы айтып келген. Акыркы күндөрү мен мойнума чыккан бездерим оорута баштады. Дурдананын абалы жакшы, денеме чыккан бездер ооруп калат деп калчу, азыр айтпай калды. Кызымды ооруканаларга көп көрсөттүм, онкологиялык оорулар жок дешти. Аягында бездер эмнеден улам чыкканы боюнча диагнозу чыкпай деле калды. Тигүүчү болуп үйдө иштеп жатам. Учурда кымбатчылык болуп жаткандыктан бир аз кыйынчылыктар болууда. Өзүбүз батирде 4,5 миң сом төлөп турабыз. Күйөөм деле балдарга алимент төлөбөйт, деди Муслима Жунусова. Ошол эле учурда Дурдана менен дагы байланышып абалын сураганыбызда, ал президент Садыр Жапаров менен жолукусу
келгенин айтып өттү. Учурда номер 87 мектепте 7-класста окуп жатам. Сабагым түштө башталат. Ага чейин апама жардам берип, үй жумуштарын аткарам. Сабактарым жакшы, орус жана англис тили сабактарынан кыйналып жатам. Алгебра китебим жок. Президент Садыр Жапаров менен жолуксам, ага бере турган суроолорум бар болчу, деди Дурдана. Бирок президентке кандай суроолору бар экендигин бизге ачыктаган жок. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. Бұл айтқанын шынның артында кілеген завод барды. Завод деген сөкіп баранды 5 этаж баняға бар. Бәрін 22 миллион төлемей жүрмес. Төлеп қоймышсы байке. Төлеп қоймышсы жан анан кейін. Сыймык Жапыкеев парламенттик шайлоого барабы? Мен шайлоого бир да партия менен барбайм. Бул тууралуу Финполдун мурдагы башчысы Сыймык Жапыкеев YouTube каналга берген маегинде билдирди. Шайлоого барсам бир мандаттуу менен тоң жетүүбүзгө коем. Кудайга шүгүр, чоң ишкерлер бар, жардам беребиз деп жатышат. Жарандар да чалып жатышат. Ошол жөнүндө азыр ойлонуп жатам, бирок саясатка деле ыраазы болуп баратам. Анткени сөздөрүнө турбайт экен, деди ал. Ал мындан тышкары партиялардан сунуш түшүп жатканын айтты. Булак аргумент KG. Эл чындыкты билсин. Өмүрбек Текебаев менен Клара Соронкулованын партиясы баш кошту. Өзүмдүн денеми өзүм билем. Чай куйбай мыйзамдары сунушталабы? Атамекен эгемен негизги оппозициялык коалиция болду. Бул тууралуу аталган партиялардын өкүлдөрү билдирди. Маалыматка таянсак, Туран саясий партиясы саясий кеңештин чечими менен 28 ноябрда өтүүчү жогорку кеңештин шайлоосуна Атамекен эгемен коалициясына бирикти. Партия лидери Жеңиш Молдокматов жана Тилекмат Кудайбергенов саясий туткунда болгондуктан шайлоого катышпайт жана партиянын саясий кеңешинин чечиминин негизинде негизги оппозициялык чоң блоку айланды. Буга чейин Атамекен реформа партиялары эгемен демократиялык коалициясын түзүп, коомдук уюмдар жана саясий күчтөр менен катарын толуктаган. Бүгүн Туран саясий партиясы бул коалицияга бирикти, дейт маалыматта. Баса Кыргызстанда шайлоого карата партиялардын биригүүсү башталды. Кызыгы Өмүрбек Текебаев батышта шыпыргычы болуп, Кыргызстанда мен эрге тийбейм, чай куйбайындардын коргоочусу, кыргыз болгону менен батыштын ырын ырдап, мыйзамын колдогон Клара Соронкулова менен партиясын баш коштурду. Ошондо эки партия өз калоосу менен баш коштубу же батыштын буйругу мененби деген суроо жаралат. Кыскасы, аз күндө эркектерге тие бергиле деген мыйзамдар жарыкка чыкпаса болду. Андыктан акчага алданбай шайлоочулар ойгонгула. Акыркы 10 жылда батыштын багыты менен мамлекет талкаланганы калды. Ойлонгула. Булак Назар News KG. Эл чындыкты билсин.